Рахмат, урматтуу төрага, урматтуу коллегалар. Регламент боюнча добуш берилген. Анан 2-3 киши келип, коллегаларыбыз айтып отурат, билбей калдым деп. Мыйзам долбооруна өзүлөрү каршы болгон спискын караса деле бар, ичинде деле бардыр да. 70 киши добушун берилген, регламент бузулган жок. Мен ойлойм, добуш берилген бойдон эле кала бериш керек. Алтынчы микрофон. Рахмат, урматтуу төрага. Ушул казино боюнча башкадан койсоңор, башынан койсоңор. Себеби көптөгөн депутаттар түшүнбөй макул добуш басып алды. Ошонун катарында мен да басып алдым. Казино деп мындай темасын койбой эле башка теманы коюп өткөрдүңөр силер. Мындай болбойт, ошону кошушуңар керек. Бүт кыргыз эли карап турат. Орозонун ыйык күнүндө мындай нерсени көбү колдобойт. Рахмат. Экинчи микрофон, процедуралык маселе. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, мыйзам долбооруна кайра кайтып келүүгө регламент жол берет. Эгерде мыйзам өтпөй калган учурда кайра кайталап коюуга регламент жол бербейт да. Бул өтүп кеткен мыйзам, ошондуктан кайра добушка коюуга мыйзам жол берип аткандан кийин өзүңүздөрдүн оюңуздарды так көрсөтүп коюңуздар болду. Биз сураныч бир 5-6 депутат чыгып айтып калды. Мен кээ бир депутаттарды сүйлөгөн сөзү менен баягы берген добушуна карап туруп, кармаган орозосуна карап туруп, жүзүн карап туруп таң калып атам да. Ошондуктан бир мүмкүнчүлүк берип коелучу. Алар адашып кетти окшойт. Мен чындап ошентип ишенип атам да. Рахмат. Рахмат. Рахмат, урматтуу коллегалар. Регламент боюнча жол берилет. 81-чи берененин талаптарына ылайык. Анда аталган маселени кайра. 3-чү микрофон. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, саламатсызбы, урматтуу Талант Турмаматович. Талант Турмаматович, эми регламент менен деп өзүңүз айтып калдыңыз. Регламент менен кете турган болсок, жана кумар оюндар мыйзамы боюнча сиз добушка койдуңуз, мыйзамдын атын атадыңыз. 68 депутат колдоп берди, 23-ü каршы чыкты. Мыйзам биринчи окуудан өттү. Эми аны кайрадан алып келип мыйзамды кайра добушка кое турган болсоңуз, биринчиден процедура бузулат. Эгерде ошондой жолго барабыз деп, биз мындай бүгүнкү ороз айында макул деп, мындай өзүбүз регламенттен башка чечим чыгара турган болсок, анда сиз тийиштүү комитетке жөнөтүңүз. Бул спорный маселе болуп калды. Ошо жерден такталсын анда бул. Кандай добуш берилди, канча голос менен өттү. Анан жогоруда чыккан депутаттар мен макул база болуп турмун, каршыны орунда деп айтканы, ал стенограмма үчүн эле айтылды. Бирок ал компьютерден добуш берилдиби, ошол мыйзамдуу болуп саналат негизи. Ошол мыйзамдуу, регламентте, мыйзамда так жазылган. Сен макул же каршы бер деген эле турат кнопкалар. Сен ошого макул бердиңби? Демек ал ошо менен эсептелет. А стенограммага чыгып айтканы бул өзүнүн аброю үчүн айтып койду. Ошону эле сиз эске алып коебуз. Анын өздөрүнүн тарыхы үчүн. Регламентте ал эсептелди. Кандай берсе ошентип эсептелди. Урматтуу төрага. Ошондуктан кайрадан сиз эгерде мыйзамды добушка коем десеңиз, анда сиз билбейм регламентти бузган болосуз. Өткөн мыйзам өттү. Дагы экинчи окуу турат, үчүнчү окуу турат, ошондо ойлорун билгизсин. Бул мыйзамдуу жол ошол. Талант Турмаматович, рахмат. Рахмат. 5-чи микрофон. Урматтуу төрага. Эми бул жерде азыр мына орозону айтып, жалпы мусулмандарды айтып, бул азыр добуш берген депутаттарга басым болуп атат бир жагынан. Бул биринчиси. Экинчиси, капырлардын акчасын эмнеге аяп атасыңар силер? Чет элдиктер үчүн деп жазылып атпайбы? Чет элден келгендер үчүн, жалпы биздикилер үчүн эмес деп. Азыр кайра добуш койгон болсоңуз, бул ушул добуш берген депутаттардын бардыгына бир басым коюлган болот бул. Экинчи микрофон, процедурный. Урматтуу Талант Турмаматович, биз мындайда добушта сунуштар келгенден кийин регламент боюнча коюш керек. Менин сунушум регламентке каршы келбейт. Ошондуктан эгерде кулагына бирөөнүн орозо жөнүндө, анан кийин бир ыйыктык жөнүндө жакпай атса, микрофондон айтпай эле койсун. Мен эстетип коюп атам. Мен өзүм мусулман түшүнгөн адамдарга, биздин элибиздин менталитетин сыйлаган депутаттарга айтып атам да.
Ошондуктан депутаттын сүйлөгөн сөзүнө комментарий бербеш керек. Мен регламентти бузганым жок. Өтпөй калган мыйзам болсо 6 айга чейин кайра коюуга, кайрылып келүүгө мүмкүнчүлүк болбойт. Бул өтүп кеткен мыйзам. Депутаттар жүйөлүү себепти айтып атат. 8 апрелде коюлбай калды. Азыр мен түшүнбөй калыпмын деп. Регламент так жол берет. Аны кайра кайтып келип добуш берүүгө. Ошондуктан ошол мен сунушумду добушка коюп коюңуз. Көпчүлүк мен өтпөй калышына мен рахмат. Бешинчи микрофон. Урматтуу төрага, мына Төрөбай Зулпукарович туура айтты. Чындыгында биз баягы катар эме болгондон басып бериппиз. Ошон үчүн мына колдобогондорду да сыйлап туруп, кайтадан добушка коюңуз. Биз мындай эме кылайлы. Өзүбүздүн эме каршы добушубузду берели. Буга мен каршымын, урматтуу депутаттар. Биз эми өткөндө деле айттым эле, мен молдо эмесмин, бирок эми сакалым бар, урматтуу депутаттар. Бул чындыгында арам. Мына ачык айтыш керек. Унан түшкөн акча мамлекетке зыян алып келет. Бул мамлекетти чөгөрөт, отургузат. Андан көрө мына алтындын маселелери болуп атат. Мына ар жакка чыгып кетип атат. Мына нефти маселелери болуп атат, мына контрабандалар. Ушуларды токтотпойсуздарбы? Ушулар мына мамлекетке пайда, мына таза пайда алып келе турган нерседе. Мындай туура эмес нерсени колдобош керек. Мына баарыңыздарды Орозонун күндө чакырам, урматтуу депутаттар. Колдооңуздар, баарыбыз мусулманбыз. Мамлекетти таза жол менен өнүктүрөлү. Бул эч качан жакшылыкка алып келбейт. Рахмат, рахмат. Үчүнчү микрофон. Рахмат. Кыргызстан фракциясы Дастан Жумабеков. Талант Турбаматович, анда жанагы кабыл алынган протоколду сиз жокко чыгарышыңыз керек. Биринчи ошондо добушка коебуз. Процедура ошондой. Ошону жокко чыгарып, жана биринчи кабыл алынып калган протоколду добуш менен өткөндө, ошону жокко чыгарып туруп, андан кийинки түшкөн депутаттардын сунушун добушка коебуз да. Ошондо гана балким регламент жол берет. Рахмат. Акыркы сөз беребиз, ушу менен чыкпасаңыздар ортоңку микрофонго. Бешинчи микрофон. Урматтуу төрага, бул мыйзам боюнча мен мындай оюм бар да, мына арам боюнча айтып кеттиңиздер. Мен мына намаз окуган депутат катары чыдап тура албайм. Бир күн мына арам адалды чечип албайлыбы? Алымдар кеңешин чакырбайлыбы? Биздин иш кылып аткандарыбыздын кайсысы арам, кайсысы адал чечишип алып коелу. Антсек мына бул шайлоолордогу кандидаттардан 500 000 доллардан, 1 миллион доллардан топтогон акчалар арамбы адалбы, ушуну бир карап койбойлу. Мисалы, эгер арам адалды маселелерди көтөрсөк, алымдар бизге жол көрсөтүп койсун, биз ошого карап депутаттар иш кылайлы. Мына жерде Аю деген арак завод бар. Адан түшкөндү бүгүн бюджетке киргизбегиле. Мен бул мыйзамга мен каршымын мисалы. Бул мыйзамды колдобойм, бирок бунун алдында бир нерсе кимдир бирөөлөр үчүн адал, кимдир бирөөлөр үчүн арам болбой чечип алайлы алымдарды чакырып. Биринчи микрофон, башка ортоңку микрофонго чыкпасаңыздар. Рахмат. Мен кетебиз. Талант Турдумаматович, сизге рахмат. Калыс алып баратасыз, сиз мыйзамды дагы, ыйманды дагы барктаган адамсыз, өзүңүз намаз окуйсуз. Ушул жерге келгенде сиздин принципиалдуу турганыңыз мага аябай жагып атат. Эми урматтуу кесиптештер, баш мыйзамды биз 2 күндө кабыл алганбыз. 3 окууда. Ошол регламентте бар беле? Жок болчу да. Берге келгенде принцип болуп калабыз да, анан ыйык Рамазан айында ушул мыйзамды кабыл албай эле койсок болот турго, башка күнгө жылдырсак болот турго. Бунун 2 гана жолу бар. Же алкыш аласың айрым адамдардан, же калың элден каргыш аласың, башка жок. Кайрылып келейик деп Төрөбай Зулпукарович айтып атат. Канча жол кайрылып келдик биз? Канча мыйзамдарды өткөрдүк эле? Ушул жерге келгенде регламентти жөн эле коюп, мына 8 апрелде добушка коюлуш керек эле. Койбой койгонбуз, коркконбуз. Бүгүн түнү менен иштешти. Мен телефон чалган адамдарды айтып берем азыр керек болсо. Кимдерди коркутканын чейин айтып берем. Отурат ушул жерде көздөрүн жалдыратып. Чалбагыла да, үгүттөгүлө, агитация кылбагыла. Ар ким өзүнүн эрки үчүн добуш берсин, эртеңки келечек үчүн добуш. Канча деген үй бүлөлөр бар талкаланган, тагдырлар сынган. Көз жаш бар.
Анан кийин ушул жерге келгенде агитация кылбай эле кайра добушка кайтып келейик, ар кимге мүмкүнчүлүк берейик. 8 апрелде талкуу болгондо көпчүлүк депутаттар катышкан эмес. Азыр дагы жаңылып басып алды. Эми мүмкүнчүлүк берип коелу, будан эчтеке сыгбайт. Бирок сиз регламент менен алып барасыз. Сизге рахмат, урматтуу төрага. Урматтуу коллегалар, биз токтотпойлубу? Акырканда сүйлөшөлү, урматтуу депутаттар. Экинчи микрофон. Зулпукаровдун сунушун колдойт элем. Ошону дагы кайра бир добуш коюп коюңузчу. Ошону. Рахмат. Урматтуу коллегалар, регламенттин 81-ci берендесинин талаптарына ылайык, эгер Рахмат, урматтуу төрага. Урматтуу кесиптештер, мен бир кайрылат элем да, биз деген Жогорку Кеңеш Кыргыз Республикасынын эң жогорку органыбызда, анын бүт эл карап турат. Мен чакырат элем урматтуу депутаттардычы, башка эми Алла Таалам бизди жаратканда бүт адам баласы тең, бири-бирибизди жакшы көрүп жашашыбыз керек да бул дүйнөдө. Ошон үчүн биздин трибунадан, Жогорку Кеңештен мен ойлойм мындай сөздөр айтылбаш керек да. Бунун дини башка, бунун расасы башка, же дагы ушундай природный принадлежностьтерди айтпашыбыз керек деп мен ойлойм да. Ошон үчүн этиканы сактайлы. Этиканы сактайлы барыбыз. Рахмат. Рахмат.